Урматтуу Урматбек Муслимович, аталган мыйзам долбоору албетте маанилүү, мамлекет үчүн эң биринчи адамдын өмүрү кымбат турат. Анан азыркы учурда şu базарларда өрт коопсуздугу пайда болсо, 23 000 сом эле төлөп койсоң кутулуп кетет ошо ойдон. Туура, эң туура. Ар бир базарларда, чоң ишканаларда өрт коопсуздугунун эрежелери сакталыш керек да. Базарларга бир өзгөчө сумма, жогору баадагы сумма койсок кандай болот? Азыр ушуреки долбоор менен ошореки жогорку бааларды коюп алып келдик. Эгер мына 3000 кишиден 3000 ошореки ишкерчилик кылган адамдан өйдө болгон болсо, ошого деп биз 1 миллион сом деп атабыз да, штрафтычы. Эгер 1000 кишиден ашкан субъект болсо, ал ошореки 3000 кишиден ашкан экиле базар экен, Дордой менен эле Кара Суу базары. Калгандары болсо ошореки экинчи тарифке илинет, 500 000 да, мисалы үчүн ошол эле Ош базары же болбосо Орто Сай базары. Мисалга да 500 000 штрафка илинет да, эгер силер колдоп берип ушул өтүп кетсе, ошондой болот. Ошондой эле мына бул жерде баягы кайсы соода түйүндөрдүн немелери бар, аттары бар, биз анализ кылып чыгарып койдук. Ошол эле мына Ак Суу базары, Азия базары, Аламүдүн базары деп ушул 500 000-диктерге илинип атат. Ошол эле Береке Гранд соода борбору, Берекет соода түйүнү, Табылга, Беш Сары жана башка ушундай борборлор ошореки 500-дүк тарифке илинип атат да. 500дөн жогору кылып койсок болбойбу аларды деле? Ошо сиздердин карооңуздарга алып келип атабыз. Эгер сиздер колдоп берсеңиз, 500дөн өйдө болсо деле туура болот. Өйдө болуш керек да, себеби мына Берекет базарда 2 жолу өрт болду, билесиз да. Туурабы? Ал жерде канчалаган ишкерлер, баягы товарлар күйүп кетип, бир топ банкрот болушу дейм, арасына кредит алгандар бар, базардын ээлери төлөй берген жок. Баягы эле мамлекет жардам колдоо көрсөттү да. Ушундан биринчи азыр эми макулдашууда турабы? Анан экинчи окууда сунуштарды беребиз анда, албетте колдойбуз, рахмат.